Улуттук баалуулуктарды эске алуу менен балдарды өнүктүрүп жатабызбы, кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Алдыдагы маекке кулак салып, ой пикир сурооңуздар болсо катышыңыздар. Биз түз эфирдебиз. Студиянын телефондору 0312 39 16 10 жана 0705 65 66 10 телефондору иштеп жатат. Бизди Фейсбуктан дагы видеобузду түз көрөсүздөр. Ал үчүн Кыргыз радиосунун Фейсбук баракчасына кирсеңиздер болот. Биз менен бул багытта маектешүүгө коомдук ишмер Роза Отунбаеванын Демилгесейлер ал фондунун директору Кендирбаева Доктургүл Шашеевна келген. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз, Доктургүл айым. Мына 1-июнь бул балдардын эл аралык майрамы, бул узак убакыттардан бери майрамдалып келген, мындайча айтканда эски майрамдардын бири десек болот. Анан чындыгында бул майрамды дүйнөнүн бардык элдеринде, бүт өлкөлөрдө майрамдашат да. Бул майрам ошонусу менен мындай эски, анан кийин бул альтернативасы жок майрам десек болот экен. Өзүнүн да тарыхы бар экен. Мына 1949-жылы кабыл алса, ноябрда өткөн жыйында. Негедир анын датасы 1-июнга коюлган. Мунун да өзүнүн бир таржымалуу жүйөсү дагы бар, өзүңүз билесиз. Анан бул альтернативасы жок дегеним, доктор Күлайым, биз дагы мына балалыктан келгенбиз, биз дагы бала болгонбуз. Ошондуктан бул жалпы бир адамзатка, мындай адам баласына тиешелүү майрам десек болот да, кандай дейсиз? Сөзсүз түрдө саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Альтернатива жок балага, өзү эле айтып атат да. Балага жок да, бала менен теңдеше турган, бала менен баалаша турган, баланы алмаштыра турган бул дүйнөдө адамзатынын, ата-эненин эчтекеси жок. Экинчиден, биздин эң чоң миссиябыз ошол улуу урпактар туулоо, өзүбүзгө ушул муундарды калтыруу. Биздин вазипабыз, адам катары биздин башкы милдетибиз ошол. Анан жок эч кандай альтернатива. Демек, биз азыр маанисине токтолуп атабыз, доктор Күлайым. Мына эң бир таза, эң бир баяу сезимдер менен сиздин дагы биздин дагы балалык өткөн да. Анан азыркы балалык менен мурдагы сиз экөөбүз өткөргөн балалык кандай болду экен? Ушул майрамды дегиле, ушул балалык деген сезимде азыркы балдарыбыздын сезими кандай болду экен? Алар деген дагы бир ой келет да. Балалыктын чөйрөсү коомдун илимий техникалык прогрессин өнүгүшүнө жараша өзгөрүп турат, бирок балалык ошо ойдон калат. Ошонусу менен таттуу, ошо балалыктын бактылуу чөйрөсүн түзүп жаткан ата-энелер кандай түзүп жатат? Ошого жараша бактылуу. Айылдарга барсаңыз, биз негизинен айылдарда көп иштейбиз. Жайлоо бала бакчаларыбыз бар. Ал илгирки эле сиз чоңойгон шартта чоңоюп атат. Баягыдай эле эң сонун топуракты жууруп, топурактан оюнчуктарды жасап, кошуналар менен ойноп, бул 5 жашка чейинки бала санарипке чөгө элек дагы, анан айлана чөйрөдөгү жакшылык жамандыкты тандоону биле элек дагы, бул ушунчалык төрөлгөндөн бир таптаза, бир кандай десем, бир керемет ушундай туптунук болуп чоңоет. Анан өтө таң калыштуусу, илимий далилдер боюнча эмне үчүн балалыкты бактылуу дейбиз? Биз ал учурда эчтекени ойлонбойбуз. Келечектеги үй салыш керек, үй бүлө күтүш керек, окушуң керек, анан жумуш табышың керек деген адамга тиешелүү бир социалдык түйшүктөрдү эч качан ойлобойбуз. Оюн менен гана, биздики оюн менен гана өнүгөбүз. Ошон үчүн ошол бала кездеги сүйлөгөн сөзүң, бала кездеги жеген тамагың, бала кездеги оюн эмне үчүн балдардын оюну соолбойт экен? Ошол биз мурун кандай ойносок азыр ошондон кени балалыктагы эс тутум эң мындай цементтей болуп түбөлүк калып калат экен да, ошол кайталанат. Анан ошону эңсейсиз. Түбөлүк ошол адам акыл эсинен ажыраган оору бар, жанагы деменция деген бар, Альцгеймер деген оору бар. Эгерде ошол оору менен чалдыкканда дагы, жүзгө чыкканда дагы балалыгын унутпайт экен. Менин тунуктугун, тазалыгын, бекемдигин караңыз. Дагы бир доктор Шашеевна, мына балдар биздин келечегибиз деп көп айтабыз да. Анан келечекке кам көрүү демек бул балдардын келечеги үчүн ойлонуу, бул чоң адамдардын милдети. Анан бул өтө чоң бир жоопкерчиликти талап кыла турган нерсе да.
Анан биз канчалык деңгээлде ушул балдардын мындай бир ар тараптуу өнүгүшүнө биз кам көрүп жатабыз деген нерсеге сара эсеп сала турган ушул күн биринчи күн экен да. Ушул күнү тиешелүү мекемелер дагы сүйлөйт экен эмне кылып атканын. Анан мындай бүгүнкү күндөгү улуулар ушул биз деле мындай бир ортоңку мындан өтүп баратабыз. Азыркы балдардын мындай бир жан дүйнөсүн мындай түшүнүп атабы? Биз мисалы үчүн ошол каалаган нерсени мындай балдар алып жатабы? Мурун азыр биз балдарды укмуш өнүктүрүп атабыз дегенден алысмын. Анткени статистика өзү көрсөтүп турат бүгүнкү күндө. Эмне үчүн дегенде эң биринчи ошо балдардын өнүгүү муктаждыктарын даярдай турган кошумча маалыматтар, билимдердин жетишкендиги. Бала бул дүйнөгө суранып келбейт. Бала экинчи да жолду басып өтпөйт тагдырында, өмүрүндө биринчи жолу. Ошону күтүүгө болгон ата-энелердин даярдыгы 100% ата-эне даяр деп айта албайм. Күткөн, үмүт менен күткөн бала бар. Мээрим менен алдейлеп баккан бала бар. Ошондой эле кокустуктан жаралган балдар бар. Айласыздан жаралган балдар бар да. Ошон үчүн биз айтабыз көпчүлүк учурда, ой, Кудай берген баланы Кудай багат, бала деген баладай башы көзү чарадай. Үмүт менен күтүп дегени бул бала ата-эне болгонго даярданып, бул баланы багуу мындай катмарлаган чөнтөгүңдөгү капчыгыңа, чоң байлыгыңа, чоң машинаңа, чоң даражага карабайт. Бул өтө чоң сезим. 3 гана нерсе керек: мээрим, убакыт жана каражат. Каражат элементардык балдарды күтүүгө болгон памперси болобу, баланын тамагы, ден соолугуна, кийимине кам көрүү. Ушу бала жарала электен баштап мээрим менен күтүш керек да. Мээрим менен күтүш керек. Бирок карап көргүлө, бүгүнкү күндө эмне деген ажырашуулардын санын көрүп атасыздар. Мектепте эмне деген тайке тайларынын колунда чоңоюп аткан балдарды көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө миграцияга кетип, ушу кенедей наристелердин ташталгандыгын көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө бүтүндөй кандай десем, жасалма ичимдиктерди, таттуу суусундуктарды берип, чипсы кириешкиге жанагы балданы анасы аз келген санарип сазына чөгөрүп коюп, жанагы бүгүн эле келе жатып, эртең менен социалдык тармактан көрдүм. Мындай кичинекей кыз памперсти алмаштырып атат, бешиктеги баланы тим эле чыңкылдап сүйлөп атат, энеси тартып атат да. Эмнеге баланы чечип атасың, жата бербейт беле десе, анын айтып атат: сиз аңкыйып телефон тиктеп отурганда бул деген ыйлап атпайбы дейт да. Көрдүңүзбү, мындай эмнегедир өзүнүн миссиясын. Анан зордук менен төрөлгөн балдар бар, ала качып, же болбосо баякы мындай жан кумары менен гана жаралган балдар бар. Мээрим, атасынын энесине болгон мээрими, энесинин атасына болгон жылуу сезими, бул экөөнүн ортосундагы жылуу сезим сөзсүз балага өтөт. Анан биз коом кайдан агрессия болуп атат, анан коом кайдан оорукчан болуп атат деп атабыз. Дал ошо түйүлгөндөн баштап баланы күтүү керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан конституциясында 20-статьясында абдан даана айтып атат: Кыргызстандын байлыгы бала деп. Башка жок байлык. Ар бир үй бүлөнүн, ар бир ата-эненин чексиз казынасы бала. Анын улай турган мурас. Эми илгерки заманды алып келели, чоң үй бүлөдө чоң ата-эне менен кучакташып, ошо бешигирин ырдап, кошо жетелеп тыштабы, иштеби, кошо жетелеп тынымсыз үй бүлөнүн мүчөлөрү карап турчу. Бүгүн абалыбыз, албетте сонун эн аталар бар. Кымбат бала бакчага да беребиз, кымбат дагы кийинтебиз, кымбат колясканы алып беребиз. Бирок эмнегедир, мына бир мисал, мен иштеген жерим Эркиндик паркынын жанында. Анан басып эле өзүңүз карап көрсөңүз, колунда $1000 телефон бар. $1000 кем эмес колясканы. Бирок баланы жаткырып койгон, бала көктү карап, артты карап баратат, энени да карабайт. Тиги кулагына наушник килген, ошол бала менен кетип бара жатам дейт да. Андан көрөк чоң эненин жомогу артык да ошол жерде жетелешип жүргөн. Мына ушул баланын 5 жашка чейинки менин тим эле бүт
калыптанышына өзөктүү көндүмдөрдү, баалуулуктарды калтыра турган мезгилибизде биз этибар албай калып аткандыгыбыз өкүнөт. Сиз аябай жакшы нерсени айттыңыз. Демек, бактылуу балалыкты жарата тургандагы сөз эмес, чөйрө. Бактысыз балалыкты жарата тургандагы бул ата-эне жана чөйрө. Албетте. Анан доктор Күлайым, жана бешигири деп калдыңыз. Мен дагы бир нерсени программанын башында белгилейин деп тургам. Бирок сиз биздин программага жетишип келдиңиз. Сиздердин ушул Роза Отунбаева атындагы демилгеси эл аралык фонду менен Супара этнокомплекси биргеликте бир жакшы фестивалды өткөрдүңүздөр. Буга өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарова да катышты, министр Гүлнара Батырова катышты, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, ошол эле элчиликтен катышты. Мындай бир жакшы иш-чара болду. Биз дагы муну аябай кенен чагылдырдык. Анан мени кызыктырган нерсе, анан ойлондурган нерсе, негизи эле мен ушунун тегерегинде сиз менен бүгүн сүйлөшөйүн дегем. Сиз тенденцияны дагы азыр айтып кеттиңиз, тенденцияга дагы кеңири токтолосуз деп ойлойм азыр программанын жүрүшүндө. Бул фестивалдын аты Алтын казык деп аталды да. Анан өзөктү азыр биз кармашыбыз керек экен, кыргыздын өзөгүн, баягы улуттук баалуулуктар менен азыр өзүңүз сөз айткандай, бешигири деп аткандай, ушундай нерселер менен балдарды тарбиялабасак, эртең кеч болуп каларыбызды азыр түшүнүп атабыз. Бул ар бир мындай бир аң сезимдүү ата-энени кыйнап мындай ойлондуруп турган кез да. Эмне үчүн Алтын казык деп атадыңыздар? Анан ушуга бир токтолсоңуз. Бул идея өзүнөн өзү келбейт эмеспи? Ооба. Биз бир жыл мурун Австралиядагы дүйнөдөгү эң күчтүү институттун бири Мээ жана Акыл эс институту менен иштей баштадык. Кенже Курактагы балдарды өнүктүрүү боюнча Кыргызстанда алгачкы кыргыз тилинде тиркеме жасадык, 5ке чейин үлгүр деп. Анан алар менен иштегенде өзүбүздүн элибиздин салттык жетишкендиктерин илим менен айкалыштырып туруп бир себеби көп нерсе сиңбей жатат бизге. Же болбосо баарыбыз башка өлкөнүн мындай баалуулуктарын алгыбыз келет. Мисалы үчүнчү Пиаже, Яномос Хаменский, анан Зайцевдик, анан Филёвдук, анан Монтессориники депчи. Бирок манастан бери өлгөн кыргыздын бир өзүнүн бир угуту болуш керек да. Бала тарбиялоодо бир. Анан ошондо биз ушул улуттук ыкмаларды сунуштадык. Илим деген эмне? Баланын майда моторикасы, колунун учу кыймылдамайынча нейрондор кыймылдабайт. Баланын тили сүйлөмөйүнчө нейрон кыймылдабайт. Баарлашуу, тил байлыгынын өнүгүшү. Бала чөйрөдө өзүнүн үй бүлөсүнүн тегерегинде чоң эне деген ким, чоң ата деген ким, чоң атанын функциясы, андан улуу ата бабасын жана үйүндөгү чөйрө менен баарлашуу. Андан тышкары эмоционалдык интеллект дейбиз, жагымдуу, позитивдүү интеллект менен мындай чөйрө менен чоңойгон баланын акыл эси гүлдөй болуп ачылат экен. Тескерисинче дайым стрессте чоңойгон бала, мисалы үчүн, же тамагы жетпейт, же жаман сөз угат, же кийим берип эле коет, башка эчтекенин кереги жок. Биз ошону улут менен мындай айкалыштырып талдадык да. Анан биз айттык, бизде мондай чүкөлөр бар деп. Анан монтип далилдесек, окумуштуулар айтты. Мурун деле билет элем. Ой, бул өтө гениалдуу. Майда моториканы өнүктүрөт, чүкөнү кармаш керек. Чүкөө экинчиден тим эле көзүң менен таамай аткан көзүңдүн дененин координациясын кармап туруу. Үчүнчүдөн социалдык эреже бар. Сен өзүңдүн тобуң менен же болбосо өнөктөшүң менен эреже менен иштейсиң. Коом эрежесиз болуп калбадыбы азыр, Ордун билбей эле баары эле заар тилдүү болуп калып атат, баары эле улуусу деле кичүүсү деле. Анан карасаң эле бир ата-энелер камера хранения бир кымбат бала бакчага берсе эле өнүгүп кетчүдөй болот. Жок, бул 5ке чейин ата-эненин кучагында. Мына ошолорду бердик. Майда моториканы өнүктүрө турган буудайгур деген оюн бар, аны көрдүк, бул керемет. Андан тышкары бешигирин. Мына төрөлө электен баштап, айрыкча төрөлгөндөн баштап бешигирин ырдасаң, мээрим менен кучактайсың дагы, бул баба мурасы да. Экинчиден сүйлөбөй телефондо сиңип отурган балага караганда,
Маша и Мишаны кукутиктерди окутуп атат, сен ошол бейшигири менен ырдаган учурда бала биринчиден тыбышты так билет. Сөз деген эмне деген түшүнөт. Анан сиздин жүзүңүздү таанып билип ушунчалык жагымдуу эмоцияга карк болот дагы бул баланын кадимки өсүмдүктү сугаргандай тим эле дүркүрөп өсүшүнө биз өбөлгө болобуз. Тилекке каршы биз өзүбүздөн издебей эле башкадан издеп калдык. Же батыш билимин тандайбыз, же чыгыш билимин, же диндик билимди. Кыргыздын 3000 жыл мурунку тарыхтагы өзөктүү баалуулуктары кайда? Мына ошонун баарын биз аралаштырдык. Элдин арасында өзүм кыдырып, мисалы үчүн таш көмүргө чейин, анан тети нарын, ысык көл, Ош окумуштуулар менен, жөнөкөй аталар менен дагы иштедик. Ошондо алардан ата менен түздөн түз ошол иштегенде 65% ата-эне баланы багууну стресс катары кабыл алат экен. Же болбосо кыргызча эмоционалдык күйүп кетүү. Мындай шайып, шалдайып, мындай жүк түйшүк катары кабыл алган. Кантип багам. Стресс, сүйлөшүүнү билбейт, оозуңду жапчы, ары турчу деп, мисалы үчүн бир эле көндүмдү калыптандырууда баарлашуунун сыйкырдуу касиети. Эркек ата, бала ата менен сүйлөшпөйт экен. Үйдө баары тамак ичип атканда да сүйлөшпөй калыптырбыз. Анткени телефону орун алып алган. Анан эркек балдар аталар менен иштесек, менин атам антип иштеген жок да дейт мени. Бар койду сугар, анан тиги бул, анан команда приказ менен гана, бирок сенин ичиңде эмне бар? Сенин эмне муктаждыгың бар? Мисалы үчүн көпчүлүк ортосунда эне ата менен уулдун ортосунда эне данакер болуп калып атпайбы? Ачүкө ойногондо бул акчанын кереги жок. Бул ошол үйүңдөгү, анан ата сүйлөшөт бала менен. Топташ. Эгерде колуң чүкөнү кармай албай калса, баланы байкоо жүргүзүп, сен жүгүргөн боюнча врачка баргын, неврология. Топташ. Колу иймелбей, бүгүлбөй калса, жүгүргөн боюнча бул диагностикада болуп атпайбы? Мына ошонун баары майда моторика, сөздөрдү, сөз байлыгын, тили сүйлөбөгөн баланын мисалы үчүн адат мындай да, сиз 3 жолу мага жардам бер деп үйүндө энесине 3 жаштагы бала мен жардам берем деп чачып келет. Анан көпчүлүк эне атадан сурасак, бутума чалынбай ары турчу дейт да. Чачасың, сындырасың, ары турчу деп мындай ары түртүп салат дагы. Сен 4-чү жол балаңды жетиге чыкканда кел жардам бер десеңиз, мээ айтат, сигнал берет. Барба, сен буга болбойт дейт да. Бул мээ автоматтык түрдө кабыл алып калат дагы, сиз мээни алдай албайсыз. Раматылык киндин сөзүн билем да, Табыл Дегенбердиевдин. Чуңкур чак салып атканда биз жолдошум экөөбүз эс алып калдык. Анан сүйлөшүп отуруп, анан каткырып мындай бир башкача бир феномен киши эмес беле, мындай кебетеси нактайлы кыргыз, дүйнө жүгүрүктүүсү, көз чаптыруусу тим эле космос, мейкин чексиз. Анан мен деп коет, аялым эмгиче мага аябай таарынып, үйүмө конок качан чакырам деп айтат дейт. Мен жөнөкөй эле Хрущевкада турам дейт. Балам төрөлгөндөн баштап мына азыр 15ке чыкты, бүт үйдүн баары сүрөт дейт. Кай жерге тартсаң, тарта бергин деп. Азыр абойлорго жазып алган. Тарта бергин деп. Анан мына эмгиче мен ошондо 2013-жылы эмгиче үйүбүзгө ремонт жасай элекпиз дейт. Баланын колу жеткен жерден баары өсүп отуруп, азыр сүрөттөрү да өзгөрүп, чыгармачыл ой жүгүрткөнгө, өзүн изденүүгө мүмкүнчүлүк болду деп ушунчалык айткан эсимде. Анан кийин жаңыл айымдан сурадым, ушундай десем, ошондой 14-жылы ремонт кылды. Менин балдарым дейт, өтө таң калышты. Ошону менен айтып кеткен ушуну. Дүйнөлүк чыгармачылык мындай институтун өттү дейт Америкадагы. А эми бизди карап көрөлү. Конок үй, конок үчүн белгисиз. Балким жылына 1 жолу келет, же 2 жолу келет. Үйгө кирбеш керек. Кирбеш керек. Дасторконду чоң салабыз, түрдүйүм тамак конок үчүн белгисиз. Көпчүлүк учурда балдар коноктосгондо эң жаман көрүп калган ошол. Мен эксперимент көп жүргүзгөндө айтат, мен коноктосгондо мен жаман көрөм дейт бала кезимден. Мамам урч эмес. Бирок конок келет дегенде биз жебеген, биз көрбөгөн дүрдүйүм тамактар турат дагы. Анан тийсең көзүң менен ататчы, тарс этип колу жетет дейт. Анан белгисиз конокту жаман. Баягы билесизби, бир видео чыкты эле, Арап өлкөсүндө конокко келип,
Анан кичинекей эркек балдар тамакташып берип атат конокто. Анан кенедей бала айтып атат: "Ким бул конок?" дейт. "Бүгүн биздин үйдө мейман ким?" десе, "Мен" деп айтып атат. Анан "Сен мындай мен сыйлабаган коноксуң" дейт. "Эмнеге?" десе, "Сен үчүн мамам таңдан бери иштеп атат, тамагыңды жегин дагы кеткин" деп монтип көрсөтүп атат. Башкача айтканда, бала өзүнө ошондой меймандагыдай мамиле жасаса деп күтөт. Экинчиден эмне үчүн бала жанагы эки фактыны көрөт, бул ыйлап жоктогонду көрөт. Ушунчалык башын таш куруп, мына көп балдар коркутууда суицид болот. Мен жоголсом, сен да ошондой мени издеп, мени мактап, мени тим эле бир шумдуктуудай фантастикалык ролумду билесиң дегендей, үйүндө, мисалы үчүн кичинекей тестиер балдар, ортоңку класстагы балдардын көпчүлүгү ушинтип кетет. Бул эң тамак берели, мына тамак деген ошо дени сак үй бүлө деп ошол алтын казыкта да көрсөттүк. Эми бүгүнкү күндө ар бир кыргыздын үйүндө сонун өзүбүздүн көнгөн салттык таза тамактанын ордуна баратсаң эле кола, колунда чипс, бүтүндөй конфет. Бирок мына 40%ке дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда семирүү оорусу, илдети өтө көп жайылгандыгын айтып атат. Жүрөк кан тамыр системасынын оорусунун абдан жашарганын айтып атат. Онкологиялык оорулардын жашарганын айтып атат. Биз мына ушу да мамиле ошондон башталат. Оорунун жашарып атканы дагы бул ата эненин мамилеси. Биз бүт жасалма чөйрө түзүп койдук да. Мына Европада деп айтабыз, жаман көрөбүз, бирок Европада балага даяр болбосоң, балага шарт түзбөсөң, бул өтө мамлекет тарабынан катуу жазаланат. Коомчулук тарабынан катуу жазаланат. Биз норма болуп атпайбы? Норма. Мына караңызчы. Той, жалаң тойго кийинебиз. Биз ошондо Акталада ушундай неме өткөрдүк, группалар менен иштедик, балдарды өнүктүрүү боюнча. Мына азыр бүгүн дагы ушул Нарын Кочкордо, анан Акталада 3 жерде ата-энелер ресурстук борборун ачып атат. Ошо биз ачып берип атабыз долбоордун алкагында. Анан эсептедик да, бала деген ким десек, ата-энелер ошондо бүт мындай билимсиз ата-энелерди алдык. То есть билимсиз дегеним мектепте иштебеген, врач болуп иштебеген карапайым массаны алдык да. Атайын сурандык, ошолорду алып келечи деп. Көпчүлүк аталар болсун деп. Анан биринчи сурообуз айтты, бала деген эмне дедик. 4 группа бөлдү, шумдук жазып атат. Балам менин мурасым, бала деген ушундай табышкер балам, президент болот балам. Ушундай балага тиешелүү бир фантастикалык сапаттарды жазды. Экинчисинде айттык. Болуптур 6 ай бою балага кеткен чыгым менен башкага кеткен чыгымды эсептеп көрүңүз дедик да. Башкага кеткен деген группа кечикке жазып атат. Тим эле ватмандары флипчарт деп коебуз. Тим эле батпай упузун дорожка болду. Эмнеден баштады? Эң биринчи тойлордон баштады, аштардан баштады, шернеден баштады, черный кассадан баштады, Куран окутуудан баштады. Бүт жазып отуруп, машиненин майы ошого чейин, тойго бара жаткан кийимин эсептеди, кошумчаларын чач прическасына чейин эсептеди. Ак музда тим эле 1,5 миллионго чейин жетти. Мына далилдүү да, биз айткан жокпуз, биз жөн эле мында багыт бердик. Байкуш экинчи топ балага жумшалган каражат эмне десек, 6 ай ичинде 37.500 болду эң патологу. Эмне жумшадыңыз десе, бала бакчага төлөдүм, кийимин алып бердим, анан дары алып бердим. Эки жакта тең баланы өнүктүрө турган бир да статья жок ата эненин күн тартибинде. Балам менен тойго, ашка, Куран окутууга, черный кассага бардым деп атат. Бир жолу баланы музейге алып бардыбы? Бир жолу үй бүлө менен чыгып алып айылдын чекесинде үйүндө топ ойнодубу? Бир жолу балдар менен кандайдыр китеп магазинине бардыбы? Эчтеке жок. Анан мен айттым, эми болуптур, баарын жыйыштырып кайра өзүңөрдүн тилегиңерге келгиле. Ушул мамилеңер менен силер күткөн баланы калыптандыра аласыңарбы? Баары туята дейт да. Аябай жаман болушту. Мен айттым, мен силерге бул тапшырманы мен оюмдан чыгардымбы десем, жок. Бардыдарыңар барбы? Бар.
Эми эмне кылалы? Мисалы үчүн башка улуттар дейбиз, башка улуттарды карасаң, шарактап тойканада той бербей эле турат. Тура. Чындык. Карасаң, балдарын алып алып үй бүлөлүк бассейнде жүрүшөт. Элитка чоңдар дагы машина минбей эле турат. Карасаң, балдарын алып алып горнолыжный тоодо лыжа тээп жүрөт, көлдө эс алып жүрөт, же жөн эле элементарда эле музейге же жанагы китепканага алып кел, китепканага анан алып келиңиз жанагы биздин раритеттен китеп сатуу жерге. Башка же башка улуттун таасирин алган, башка билим алып келген жаштар. Анан Кыргызстандын байлыгы деп статьяда жазылып атат. Ага камкордук түзүш керек деп 27-беренесинде Конституцияда. Кандай бул камкордуңарды тапкылачы деп атенеге айтсам, жок. Жок. Анан эртең биз өкүнөбүз да. Бул бала кенедейинде ушундай мээримдүүлүк менен, ушундай кучактап шыктандыруу менен бизде сөзсүз кошунанын баласына же бир туугандын кыйын баласына тетигин карачы, тетиги ата-энесине жардам берип атат. Тетигин бул акча табат. Күзгү кандай мамиле кылсаң, балаң дал ошондой сени чагылдырып берет. Мүмкүн эмес. Кайсы бир белгилүү жазуучунун айтканы бар эле да. Биз балдарды угуп жатканыбызды көргөндө гана балдар бизди угат депчи. Биз алтын казыкты, биз ошон үчүн мындай илим менен улутубуздун баалуулугун байланыштырып, илимдик 5 багыт бар да. Майда моторикасын өнүктүрүү. Биз угарманды кабыл алып коюп туруп, андан кийин сиз абдан жакшы нерселерди айтып атасыз да, Розайын. Ой, доктор Гүлайым. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар. Саламатчылык. Бишкектен эсен. Саламатсыз. Бүгүнкү балдарыбыздын күнүндө баарыбыздын балдарыбыз бактылуу, Кыргызстандын балдары бактылуу, деги эле дүйнөнүн бактылуу, балдары бактылуу болсун деген тилекти айткым келет. Балдар эч качан ыйлабай чоңойсо, жалгыз эле биз эмес, жалгыз эле мен эмес, бардык адамзаты бактылуу болмокто. Өтө өкүнүчтүүсү ушул бир адамзаттын закон ченемдүү өнүгүүсүнүн ушундайбы же кандай ыйлаган балдар көбүрөөк болуп атат. Ошончолук биздин жүрөгүбүз көбүрөөк ооруп атат да. Доктор Гүлайымга бир эки ойду бөлүшкүм келди, сизди айтып берип тыңшап отуруп. Балдар күткөндөн төрөлөбү, күтүүсүздөн төрөлөбү же башка шартта төрөлүп калабы? Балдардын эч кимдин астында алардын күнөөсү жок. Туп-туура. Күнөө бизде. Туп-туура. Эки бутту кечирип койгула, мен сөзүм үчүн эки бутту айвандарда. Туп-туура. Эгерде биз адамбыз деп көкүрөбүздү кери басып жүрсөк, ошо балдарга жасаган мамилебизден болот. Мал дагы өзүнүн баласын толук телчиккенге чейин таштап кетпейт да. Аны ошону ким түшүндүрүш керек? Эң өкүнүчтүү момунду болот да, мен Карабулас Бакиров деген акыныбыздын балдар сыңар, жерге түшүп келбегиле, жерде жашайт жалганчылар деген сөзүн айткым келет да. Канчага чейин биз балдарды эмес, өзүбүздү эмес, балдарды алдаганды токтотобуз. Качан айланайындар. Доктор Гүлайым, сиз угуп коюңузчу. Макул адам. Айтып атабыз, деп атабыз, макул укпайт экен. Бир ошого ырас укпагандан кийин ошого бир бизге балдар байлыгыбыз деп атабыз, балдар келечегибиз деп атабыз. Ал баары эле туура. А бирок ошо биздин келечегибизге болгон мамилебиз. Биз эмне үчүн алтынга башкача мамиле кылабыз дагы? Алтындан керек болсо миллиард эсе кымбат балдарыбызга алтындан төмөнүрөөк мамиле кылабыз. Мен өкүнүчтүү ушул болуп жатпайбы? Вот эми ойлоңузчу. Ошол биздин балдарыбыз эң биринчи сиз айткан туура мээрим. Мээрим менен эле бетине өпкөн менен баланын курсагын тойгозуш керек да. Камкордук керек да, туурабы? Качып жүргөн алимент төлөгөндөрдү биздин законубуз ошондой экен деп бутубузду столго коюп коюп отурабыз. Анан тезирээк бир мамлекет болгондон кийин бир иш чара кылып, жок дегенде чыгарбай башка кылып бир законду тез өзгөртүп бир нерсе кылыш керек да. Бирөөлүн айтайын убакыттын тардыгына байланыштуу. Экинчиден эми сиз мени кечирип коюңуз. Мына аз камсыз болгон балдарга, үй бүлөлөргө, балдарга эмес, акча төлөйт. Анан айтып атат, эгер 1000 бир айлык каражатты 1000 сомдон
ашпаса дейт. 1000 сомду 30га берсең 30 сомдон теби. Ошол эсептегендер ошо акылдуулар кавычках көзүн жууп эсептеп көрбөйбү? Бүгүнкү күндө 30 сомго ким жашашы мүмкүн? 30 сомго жашайм деген киши бир айда өлүп калат. Ушуну ким айтат? Ушуну ким айтыш керек? Ким айтканда бийлик качан угат? Мен берген суроом ушул эле дегенди айт. Ким угат? Ким айтыш керек? Мен сизге кошулам айтканыңызга. Рахмат көңүл. Мен сиздин айтканыңызга кошулам, бирок ошол эле байкап көрсөңүз мен жакырмын деп той бербей калган же мен жакырмын деп тойго келбей калган адамды кыргыз жок. Чын эле ушундай. Сиз туура айттыңыз, ошол жана алтын казыктын өзөктүү мындай салыштырганда адашкан жолоочуга жол көрсөткөн ордунан жылбаган жылдыз ошол да. Бүтүндөй. Анан биздин үй бүлөдөгү баланы тарбиялоодо бир үй бүлөлүк баалуулук жана туура тамактануу боюнча. Айылга барсаңыз, балдар кирешке жеп жүрөт. Сабизди үйүндө бар. Жок, толтура да, бекер. Өстүрсө болот. Алма толтура. Алмадан кургатып кирешке кылабы же жанагы таттуу сууларды конокко барсаңыз, айылда деле бүт коло менен таттуу суу ээлеп алган. Алма чайы деген бар, өрүк ширесинен деген бар. Бекер тамак да бул эми. Эми айыл жеринде жумуртка тоок. Bir жумуртка bir күндө bir жумуртка берсе. Эми биз албетте актануубуз көп. Мисалы үчүн мен ойлойм, Кудай берет, анан Кудай сактайт деп. Мен айтам, ушунчалык кыргыз эли Кудайдыга деле боор урубайсыңар. Баарын эле Кудай кыла беребизби? Кайтыгерлик азыр аябай дегенде. Бир укмуштуудай биз ошол алтын казыкты ошону көрсөттүк далилдөө. Форматын таптакыр башкача кылдык. Чоңдор үчүн эмес, бала үчүн бир багытталалчы. Мындай нөл, мындай чоң расход кетпеген. Барлаш үчүн акчанын кереги жок. Чоң ата бешигирдаш үчүн акчанын кереги жок, Туура тамактаныш үчүн үйүңдөгү болгон тамакты мастер-класс. Мына министр айым, биринчи леди дагы, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк айыл чарба уюму дагы, Түркиянын элчиси мындай жеткиликтүү тамактан жасашты, колдо өскөн. Биз эч кандай тетиги авокадо деген жок. Сүйүңдүн колуңда өскөндү көрсөтөлү. Чүкө ойногонду көрсөттүк. Жөн эле колду иштетиш үчүн ошо эмоционалдык чарчоону мындай бала менен сокпо урба деген борборду көрсөттүк. Жет атаңды билесиңби деп 8-чи сенсиң, 8-чи кийинки келе турган муунуңа сен кандай тарбияң калат деп жазып атат. Жөн эле санап бербей бабам, бубам, Насан Ахматовой ким эле ал? Кандай эле деп таануу. Мына ушунун баарын эч кандай баласын кучактап алып эле ошону чогуу бирге. Кайрадан айтам, баланы тарбиялоодо бул өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң милдет. Мисалы үчүн өстүрүп аткан өсүмдүгүң багыңды курап калбасын деп керек болсо капельный система тамчылап сугарабыз деп бүт технология кирип атат. Биз балага деле тамчылаган мээрим тамчылатып эң сонун тамактарды, эң сонун шартты түзүшүбүз керек. Эгерде биз түшүм келечекте өзүбүз жакшы жашайлы десек. Дүйнөлүк Нобель сыйлыгынын лауреаты Хикман ачылышы эмне үчүн сыйлыктын лауреаты болгон? Балаңа салган, өнүгүүсүнө салган $1 келечекте $10 алып келет деп атат. Байым десең, балаң өнүгүшүнө салган деп атат. Анан биз мындай өзгөрүшүбүз керек. Анан биз айылга барып ошол айтып атабыз да, момунун Монтессори методикасы деп чечмелеп айтып берет. Бул сүйлөгөн деп анан көпчүлүк эл аралык терминдер менен кабыл албайт экен да. Анан момунтип эле ойногон ата менен балачы десе, тим эле чүкөнү шарактап ойноп кетип атат. Чоң энеси да ойноп кетип атат баягы бардыгы. Анан ошон үчүн кымбат тамактын деле кереги жок бала үчүн. Эсене кайта жакшы бир ойлорду айтты. Толтуркул айым, мына силер азыр ушул аймактарды кыдырып, мындай тынымсыз иштерди жүргүзүп атасыңар. Бир эле күн эмес. Биз сүйлөшкөндө дагы ушул улуттук мурастарга кантип сугарабыз деген жөнөкөй эле бир нерселер менен болот экен деп атабыз. Мына илимий жактан дагы азыр ушуну иликтеп атасыңар, аны бекемдеп атасыңар. Кыргыз тилинде да канча китепти чыгардыңар, жана 5ке чейинки үлгү. Бешигирин чыгардык. Бешигирин чыгардыңар, аябай көп жумуштар жасап атасыңар. Анан элди дагы барып көрүп атасыңар өз көзүңөр менен. Тенденция мындай
өзгөрдүбү? Бар, өзгөрүү бар. Мындай бир бизде үмүт барбы? Үмүт бар. Мисалы үчүн айрыкча жаш муундарда, ошол ушунчалык мындай баласына болгон мамиле өзгөргөндөр дагы бар. Көп. Жок дебешибиз керек. Изденгендер дагы көп. Бирок ошол ата энеге сунуштай турган мамлекеттик кызматта болуш керек да, өнүктүрүүгө багытталган. Ата энелер мен үчүн эмне үчүн мага айткан жок, мен каяктан барып, мен ушул китепти каяктан алышым керек, эмне үчүн мен ушундай балдар жалаң эле деген ачсам эле ТикТокто бүт орусча, ачсам эле Маша Медведь, ачсам эле качан деп айтат да. Биз дагы ошолордун муктаждыгына жараша биз чоң мүмкүнчүлүк мындай пайдалуу шарттар түзүп беришибиз керек аларга. Туура айтат, мамлекеттин дагы бул эң чоң милдети. Эң жөнөкөй күндө бир телевизордон коланы рекламалап атат, ар кандай таттуу тамактарды рекламатат. Ошонун ордуна эң жөнөкөй мондай рецепт билип ал деп. Жолбосо бардык жерде балага, бизде бир Америкага көчүп кетип иштеп калган айлык кыргыз бар, досубуз анан айтат да, атаң көр деп коет, биякта дейт, биринчи иретте баланын укугу каралат экен дейт, ушундуктудай. Экинчи иретте аялдыкы каралат экен дейт. Үчүнчү иретте жаныбардыкы, анан эркектердики бар. Мен эң аягындыкымын деп коет да. Ансыңарындай биз эң биринчи ошо балага бир өзгөчө мамиле, кайда болбосоң, кандай болбосоң. Биз ушул сөздү айтып атканда, кур сөз болбосун деп, далилдүү фактыларды көрсөтөбүз да. Мына Сезбек Таштакеевтердин үй бүлөсүн алып барып көрсөттүк. 9 баласы бар, 9 тең чемпион. Шахмат менен. Шахмат, кичинекей мына шаардын чекесиндеги эле кичинекей үйдө турат. Айжан болсо Азиянын чемпиону, дүйнөлүк чемпион, 5 жашында. Эми бул демек багылуулук башка жакта да. Жок. Бул жан дүйнөсү менен мисалы үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн ошо балага берип, убакытты өзү айтат, биз айттык ата энелерге, мына карагылачы. Мунун эч кандай чоң байлыгы деле жок экен, чоң машинеси деле жок экен. Анан мамасы үйүндө бала бакчада эле иштейт экен. Өзү деле жөн эле мугалим экен, 9 бала. Бар чемпион. Ошол эле учурда экинчи далилди айттык, баба мурасын улантуу боюнча. Серкебаевдардын үй бүлөлүк ансамблі. 12 киши. Биз керек болсо мугалим бол деп, мугалим болсоң, өз балаңды мугалимдик кесип тандачы десең, жок дейт. Бардык эле мындай тез акча таба, тез киреше таба турган кесипти аңдып издеп калдык да. 12 бүт келини, кызы, неберелеринен өдө улуттук аспаптары менен баары. Анан кандай бул ушунун баарын бир жерге топтоп, алтын казыктай кылып байлап алдыңыз, көрүнбөгөн жептер менен десек, бул эмгек дейт. Анан тынымсыз төрөлгөндөн баштап ошого багып берип. Анан бүгүн баары акча табат дейт. Туристтер алдын ала заказ берет экен. Мына феномен деген ошо да. Биз ушундай эң чоң тарбияларды көрсөтүп атабыз. Канат Дилдедосовдорду карап көргүлө. Мамасы полду жуйт баласы окуган жерде, өзү аябай орукчу. Аркасынан балдар кайда жерде болсо ошол мектепке барып, мектептин полун жууп баласын чоңойтот. Бишкекте баягы съемный квартира деп коебуз, үй да жок, жай да жок, бирок ошол балдар мына эмтен кенедейинен баштап радиодо да иштеп, мультфильмдерди озвучка кылып, 5 сом таап, өзү чоң дүйнөгө аралашат баягы. Фантастикалык мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз эмнегедир аны эске албайбыз, күнөөлөйбүз бирөөнү. Тиги шарт түзгөн жок, бул өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүз даярбызбы деп. Ушунчалык неберелер, балдар бар мына. Мен дагы неберелерим бар. Толугу менен неберелерге баш ийем. Алар менен кеңешем, кепкенедей болсо дагы. Күтөт, угат. Анан баарлашабыз. Биз ошол алтын казыкта 5 ордо дедик. Баарлаш ордосу, муундар мурасы, майда моторика, оюндар аркылуу баланын тилин өнүктүрүү, ошондой эле эмоционалдык интеллект. Жалынып, күчүгүм, колуңдан келет, сен мындай деп, мындай чогуу, бүт ошолорду көрдүңүз койсуңуз. Биз нарындан бери келишиптер, Баткенден бери келди. Анан эмне үчүн биринчи айымды чакырдык, анан министрди чакырдык, ар бирибиз энебиз.
ар бирибиз энелик милдетти аткарабыз. Бирок булар башкы ошол Кыргызстандагы балдар саясатын түртүүчү башкы энелер катары ошолор мындай чакырык жасасын деген мындай ойдо болдук да. Биз албетте ушул идеологияны дүйнө анан Кыргызстан менен айкалыштырып аткан Сапар Касманбетовду да чакырдык, госсекретарды. Ал абдан кечирим сурады, бирок орун басарын жөнөттү. Балдар менен кадимкидей жетим уунун чиймелеп, бир мезгилде илими 3 процессти өтүп берип атты. Элестетсеңиз, демек кандайдыр бир баалуулуктарды калыптандырууда баарыбыз биригишибиз керек. Бул иш массалык түрдө жайылыш керек да, муну өтө мындай даңазалап, пропагандалаш керек, бул идеологияга айланыш керек. Сөзсүз. Болбосо байланган баалуулугубуз жок, камгактай болуп эле көргөн жакта жүрбөйбүзбү? Эми дагы бир суроодо, мына азыр жакшы нерсени сиздин сөзүңүздө такыр бөлгүм келбей атат. Сиз жакшы нерселерди баштап атасыз да, мына 1949-жылдан бери ушул балдардын күнүн белгилейли деп кабыл алыныптыр. Ал учурдагы абал башка, баягы согуштан кийинки мезгилде балдардын ачкалыгы, кээ бирлердин саламаттыгы, эми дүйнө жүзүндө ал учурда башкачараак. Болуп көрбөгөндөй балдарга миллиондогон балдар жетим калган. Өлгөн. Согуштан кийин жазалоо иретинде балдарды демеле кандай гана ушундай ырайымсыздык, мыкаачылык менен биринчи жолу жанагы жетим балдар биринчи жолу интернаттар түзүлгөн, билесизби? Анан эң биринчи деген конвенция, балдар укугунун конвенциясында да жазылат. Кандай гана шарт болбосун, мейли экономикалыкпы, социалдыкпы кандай, эгерде баланын маселеси болсо биринчи иретте балага. Ал өзүн коргоно албайт экен да, өзүнүн муктаждыгын билбейт экен да. Бүгүн ал өзү, мисалы үчүн, ата энеси менен сүйлөшпөсө эртең тил чыкпай каларын да билбейт экен да. Экөөнүн ортосундагы байланыш болбой каларын да билбейт экен да. Ата энеси ата мурасын бербесе, ал улай албаганын да билбейт экен да. Мына ушул оор абалда ушул чечимди чыгарып, анан жана биринчи июнда болсо жана Кытайдын ошол Америкадагы элчиси жетим, ошол жака барган жетим Кытай улутунда балдар бар бекен деп издегени, айтор Женевадагы балдардын ошол убакта проблемаларын айтылышы менен анан биринчи июнь болуп калганы ушундай бир айтылат да. Анан азыр эми абалыбыз ал кездегиден такыр башка, балдарыбыздын курсагы тоок, мисалы да. Бирок ушул шартта дагы азыр момундай аламдашып атканда, жанагынтип эне ата балага көңүл бурбай калган, жанагындай оор учурларда, керек болсо зомбулукка таштап койгон, улуу жоопкерчилиги жок болуп калган ушундай оор шартта азыр приоритеттүү багыт кайсы болуш керек, эмнелер? Биз ушуну кантип ажыратып билип атабыз? Артыкчылыктуу багыт мамлекет саясаты бар балдарды коргоо боюнча. Биринчи мамлекеттик саясат аткарылып атабы? Мына өзүмдүн практикамда ушул фонддо иштегенден бери Кенже Курактагы балдарды өнүктүрүү боюнча биринчи жолу 12-жылы парламенттик окуу башталып, ошонун негизинде муну экс-президент Роза Исаакова парламентке алып чыгып, Каныбек Осмоналиев ошо социалдык саясат бөлүмүн жетектеген депутат абдан чоң талкуу болуп, ошонун натыйжасында бала бакчалар ачылыш керек. Баягы максатсыз пайдаланган имараттардын баарын кайтарып келүү иштери башталды. Былтыр мен өзүм ошол конституциялык кеңешме түзүлүп, конституциянын жаңы варианттары иштелип атканда чакырды. Анан конституцияга киргиздик балдарды. Саясат бар. Конституцияда, мисалы үчүн мектепке чейинки билим берүү деген кепилдиги кирди. Мына президенттин демилгеси менен акселерация. Ар бир үйдө, мисалы үчүн күнүнө 450дөн ашык бала төрөлүп турат. Жылына 160 миңдин тегерегинде бала. Өнүгүүдөгү адилеттүүлүктү камсыз кылуу максатында өнүкпөгөн бала мындай, сиз балким тил билбесеңиз, бир элементардуу, мисалы үчүн вилка кармаганды билбесеңиз, өзүңүз кемсинесиз чөйрөгө барганда. Өнүгүүдөгү адилеттүүлүктү камсыз кылыш үчүн бүт эркиндикти берип атат азыр бала бакча. Энелер ачкыла каалаган жериңде, үйүңдү ачкын, кай жерде шартың болсо деп мындай бул ишкер социалдык ишкердүүлүккө дагы балдарды өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк берилди. Бул саясат чечим кабыл алуу деңгээлинде. Эми институттар иштеш керек.
Институттар деген бул мектептен баштап, бала бакчадан баштап, жогорку окуу жай, министрликтердин баары ошол саясатты ишке ашырганга тең эле бирдей кетиш керек. Бул жалаң эле билим берүү министрлигиники Кенже Корактагы маселе өнүктүрүү күн тартибиндеги саясатын биз түртүп атканда, министрлик айтып атты мындан бир 5 жыл мурун, бул бизге тиешеси жок, бул саламаттык сактоо министрлигиники дейт. Саламаттык сактоо министрлиги айтып атат, бул балдарга тиешелүү деп. Анткени өнүктүрүү болуп атпайбы? Тилин өнүктүрүү маселеси, туура тамактандыруу маселеси, эмоционалдык интеллектисин, майда моторикасын өнүктүрүү боюнча чын эле медициналык мекемелердин эмне тиешеси бар деп айтасыз. А министрлик айтып атат, мен бала бакчага келген баланы алам дейт. А эң өзөктүүсү бул адистерге ошол талаптар кирбей калып атпайбы? Ошол институттун туруктуу системаны ошол балдардын муктаждыгына жараша алдыга кабыл алыш керек. Дүйнө издеп атат, кантип байыш керек, кантип мындай токсичный мындай конфликттен чыгуунун жолун издеп атат. Байуунун технологиянын бул адамдан таап атат, адам ресурсу. Табиятка табигый ресурсту сатуудан байыт деген өлкө кеткен. Адам ресурс, адам кудуретин пайдалануу. Мына ошондо ушул адистер укмуштуудай балдардын сапатын өнүктүрүш керек. Биринчиден баарлаша билүү. Кайсы гана чөйрөдө болсо тил табыша билиш керек бала. Мейли дини болобу, тили болобу, өңү болобу, улуту болобу, ошол жерде ийгиликтүү дүйнө аламдашып кетти да. Экинчиден кырдаалдан чыгууда лидердик сапаты мында унчукпай эле отуруп алып, монтип алып анан түштөн кийин сүйлөп калат го. Төртүнчүдөн бул абдан мындай жумшак жөндөмдөргө ээ болуш керек, көндүмдөргө. Бирок үй бүлөдө биз байкап атабыз 3 олуттуу тенденция бар баланы тарбиялап атканда. Алдоо. Жана аксакал айтып кетти. Сөз айтасыз, конфет сатып берем, сен ыйлаба. Сен мындай болсоң деп баланы алдайбыз дагы, анан балага бул адат болуп калат. Кантипкидей адат болуп калат дагы. Андан кийин такыр ишенбейт дагы, анан коомдо дагы анан алдап койгон ага норма болуп калат. Бул алдамчылар кайдан чыгат дейбиз да. Керек болсо үйүн алдырып ийип, керек болсо акчасын берип коюп ала албай жүргөн килейген боздогондорду көрүп атасыңарбы, мен ишендим эле деп. Бул ага ошол терс адатты калыптандырып фундаментинде мени демеле баалуулук катары алдоо жолу менен. Экинчиси содалашуу жолу менен. Мектептерге барсаң, айфон көтөргөн балдар бар. Анан класс жетекчилери менен сүйлөшсөк айтат. Демеле айфон алып берет дейт, баары жогун барын. Анан 5 алып келсең, сага муну алып берем, содалашуу. Суу алып келсең, үйдү жыйнап койсоң, малды сугарып койсоң, мен сага муну алып берем деп балдар. Азыр бул тарбиянын кадимки эле нормасына айланбадыбы? Анан мына көчөлү шайлоо болду. Керек болсо өзүнүн эркин сатууга даяр болуп атпайбызбы биз? Норма, адат кылып атабыз. Адат бул, адатка айланып атат. Үчүнчү чоң улуттуу мындай коркунучтуу тенденция бул корктуу жол менен. Жап оозуңду. Жалпайт ачабам, өпкөңдү үзөм. Же болбосо согот, сабайт. Бул статистика, ген прокуратуранын статистикасында балдарга болгон зомбулук, көрүнгөн зомбулуктун өскөнүн көрсөтүп атат. Өлтүрүлгөнүн, сабаганын, сабалганын көрүп атпайсыңарбы? А көрүнбөгөнү канча? Бул бала көчөгө чыгып эле, мисалы үчүн силер көрүп атасыңарбы? Согушкан агрессивдүү коомду. Бул норма, бул адат, бул эчтеке болбойт. Ал баланы 5 жолу соктуңбу, ал бар дагы бирөөнү 5 жолу согот. Бул норма. Мына ошону деген үй бүлөдө калыптандырып коюп атабыз да. Биз өзүбүздүн тынчтыгыбызды мындай күч менен оозуңду жап деп эле бир тарс этип согуу менен баланы бастың, бирок ал баланын ичинде калыптана берди. Ал кайра чыгат. Ал норма, адат. Ошондуктан биз ушул өзгөчө ушул биргелешип, үчүнчү өнүгүүнүн туруктуу бутактарынын бири бул коомчулук. Коомчулуктун балдарды өнүктүрүү боюнча маалымдуулугун жогорулатыш керек. Буга адам төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин эң биринчи пайдалуу нерсе мына кыргыз радиосу сыяктуу. Тынымсыз күн тартибинде темалар, китептер, кичинекей мейли TikTok болобу, мейли кандай. Алдамчы маалымат укмуш тез ишенип атпайбы, тигинтип атпайбы депчи. Бала талдоо жок да, ата-эне менен отуруп жана чүкөнү эмне үчүн берет, ойлонот. Кантип
топташ берип атканда ойлонот, тетигин сен биринчи салама киргиземби же кандай кылам деп, туурабы? Шырдак менен мындай жүнүн терип атканда, тытып атканда да ойлонот, ою салып атканда ойлонуу сезими күчтүү да. Бирок ошол функцияларды биз мындай түрткүлөп элебиз да, ойготпой элебиз да. Көпчүлүк айтат, стресс деген бул эмне, кайдагы баладагы аяктагы стресс деп. Бирок ме деген ме 5ке чейин калыптанат. Эмне кылсаңар да бул далилденген илим. Эми илимде нейрондорду, дайым стрессте жашаган баланын нейронун карасаңыз, бутактанбай турат. Бутактанбай. Барлашпайт башка нейрон менен. Секундасына, мисалы үчүн, бул 2 миллион жолу барлаш керек. Жакшы эмоция. А стрессте эмес, нормалдуу чөйрөдө жашаган баланын мээсиндеги нейронду карасаң, бутакталып турат демеле, байланыш көп да. Балким ал жагымдуу, жанагы майда моторикасы тил ырдап берди, кучактады. Ошондо бул дүркүрөп өнүккөндүгүн көрсөтөт. Анан кийин айрыкча эркек балдарды биз демеле, сен эркек баласың, эл абагын, оозуңду жапкын, сен мени багасың деп өзү аткара албай турган шумдук мындай чектөөлөрдү коебуз дагы. Анан айтабыз, мына 50-60ка келгенде инфаркт, инсульттан эле тез эле кетип калды, жүрөгү оор. Биз кысабыз да мындай бир дайым чектөөгө коебуз. Илаба. Ага, төрөлгөндөн баштап эмоция кызга дагы, балага да, эркек балага да бирдей келет да. Сен үй бүлөнүн башчысың. Сен муну жасашың керек. Демек, жасагандай кудуретти бала кезде беришибиз керек. Ойлоо, талдоо, анан изденүү, анан жоопкерчилик. Эң жакшы, доктор Гүлайым, биздин убактыбыз аягына чыгып келатат. Чынында президенттин кийинки жарлыктары дагы азыр сиз айтып аткан нерселерди дагы жасаганга мындай жол ачып, карта болуп атат. Мен жанагы радионун күчүндө, радионун күчүндө кечке эле концерттерге ушундай кыска эпизод менен кеңештерди укмуш бериш керек да. Себеби мектепти бүткөндөн кийин мектепке кирбейсиң. Өнүк албайсың кайра барып. Жогорку окуу жайды, кайсы окуу жайды бүткөндөн кайра барып окуй албайсың. Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин сени коштой турган массалык маалымат каражаттары. Өтө чоң мындай, өтө зор интервенция жасаш керек да. Балдарды өнүгүү. Рахмат, жакшы приоритеттерди да эмнелерге көңүл буруш керектигин айттыңыз азыр. Чынында эгерде биз балдарыбыз тарбиялуу болсун десек, ата-энелер өздөрү дагы тарбиялуу болуш керек экен. Эгерде билбеген жагдайлар болсо, албетте сиздер менен чогуу иштешкенге ата-энелерге да жол ачык да. Жо сайтта бүт илинип турат. Бешигиринен баштап, китептерден баштап бүтүндөй. Рахмат, урматтуу радио угуучулар, бизге берилген убакыт аягына чыгып калды. Сиздер уккан бул Башат уктуруусу болду. Биз бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүндө баланы өнүктүрүүдө болгон мүмкүнчүлүктөр, шарттар, улуттук баалуулуктардын мааниси туурасында токтолдук. Бизге кызыктуу маекти куруп берген коомдук ишмер Роза Отунбаеванын Демилгес эл аралык коомдук фондунун директору Кендирбаева Доктургүл Шаршеевна болду. Ишиңизге ийгилик, сизге ден соолук каалайм. Бизге көңүл буруп, бизге кулак салган, бизди уккан угармандар бар болуңуздар, эсенчиликте жолугушалы. Тайлардай булуттарды айдайсыңар.